Кызыл Кыяда эгемен Кыргызстандын баш мыйзамынын 30 жылдыгы борбордук аянтта шаардыктардын катышуусу менен белгиленди. Анда азыркы кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн укуктук негиздерин бекемдеген көз карандысыз Кыргыз Республикасынын 1-чи конституциясы кабыл алынгандыгына 30 жыл толгондугуна байланыштуу бул жылдар аралыгында өлкөдөгү тарыхый саясий кырдаалдар, орунтуу учурларды эске алышты. Кызыл Кыя шаардык кеңешинин төрагасы Жыргал Калматов жалпы шаардын жашоочуларын куттуктап, ар бир жаран өлкөнүн конституциясынын духун жана маанисин жакшы билүүгө тийиш экендигин, баш мыйзамды урматтоо, сактоо жана анын маанисин түшүнүү менен гана мекенибизде Кыргызстан элинин баалуулуктарын сыйлоого, ошондой эле коомдук ынтымакка жетишүүгө болорун белгиледи. Бул аралыкта баш мыйзам бир нече жолу өзгөрүлүп, жаңыланды. Мамлекетибизде президенттик башкарууларда орнотулду. Бул жылдар аралыгында өлкөбүз бир нече тарыхый окуяларды басып өттү. Азыркы баш мыйзам кыргыз элинин эркин мүнөзүнө, улуттук намысына шайкеш келип, ата-бабалардын көөнөргүс мурасын жандантып жана байытууга, жарандарыбыздын жаратман жана чыгармачыл ишине дем болот. Мамлекетибизде стабилдүүлүк жана өсүп өнүгүү болуусу үчүн биз жарандар баш мыйзам болгон конституцияга таянып жашап, анын ар бир пунктун так аткарууга милдеттүүбүз. Мындан 30 жыл мурда Жогорку Кеңеш 5 майда Кыргызстандын эгемен тарыхындагы алгачкы конституцияны кабыл алган. Анда бийлик бутактарынын ыйгарым укуктары жана мамлекеттик түзүлүштүн негиздери аныкталган. Ага чейин конституциянын долбоору легендарлуу парламенттин комитети тарабынан 1991 жылы иштелип чыгып, 2 жыл талкууга алынган. Адам укугу, эркиндиги, кадыр баркы жана адам баалуулуктары бекем сакталган мамлекеттин келечеги кең болот. Азыркы мезгилде конституция элдин биримдигинин, өлкөбүздүн көз карандысыздыгынын жана мамлекеттин бүтүндүгүнүн, коомдук өнүгүүнүн, азыркы Кыргызстандын демократиялык, саясий, укуктук, экономикалык жана идеологиялык негиздеринин калыптанышынын негизи болуп саналат. Ал эми 2020 жылы бийликке келген Садыр Жапаров дагы баш мыйзамдын жаңы редакциясын иштеп чыгууну демилгелеген. Конституциялык кеңешме өлкөнү президенттик башкарууга кайтарып, депутаттардын санын 90го чейин түшүрүүнү сунуштаган. 2021 жылдын апрелинде өткөн референдумда шайлоочулар жаңы баш мыйзамды колдогон. Ошол эле жылдын 5 майында Жапаров ага кол койгон. Өлкөнүн баш мыйзамынын 30 жылдыгынын урматына карата шаарда жаштар арасында эстафета уюштурулду. Жогорку жана орто кесиптик окуу жайларынын студенттери катышып атат, балдар, кыздар. Арасында бул өзүңүздөр билесиздер, быйыл Кыргыз Республикасы конституциясы кабыл алынганыга 30 жыл болуптур. 30 жыл маракесине карата Кызыл Кыя шаарында эстафета мына башталып жатат өзүңүздөр. Кызыл Кыядагы саамалыкка жалпысынан окуу жайларда билим алып жаткан 300дөй студент жана мектеп окуучулары катышты. Ошондой эле мекеме ишканалардын жетекчилери Кыргыз Республикасынын 1-чи конституциясы кабыл алынгандыгына 30 жыл толгондугуна уюштурулган саамалыкка күбө болушту. Алтынай Шабединова, Мирбек Кайымов, Алтын бешик жаңылыктары.